Бул кайсыл жануар экенин билесизби? Сизден азыр дүйнөдөгү эң чоң жануарды айтып бересизби деп сурасам, сиздин оюңузга дароо динозаврлар келет. Эгерде билбесеңиз, анда кеттик чогуу билели. Мариан чуңкурундагы бул эмне деген жануар болушу мүмкүн? Анын тишинин чоңдугу динозаврдыкынан 3 чыгат. Асман табы. 2000-жылдары илимпоздор эбегейсиз чоң тиштерди таап чыгышты. Бул тиштин чоңдугу эле ушундай болсо, бул тиштин ээсинин жануардын чоңдугу кандай? Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бул жануардын узундугу 24 метр болуп чыкты. Ал эми оозунун чоңдугу 2 метрди түздү. Буга чейин ушундай тиштерди изилдеп жүргөн илимпоздор моундай тиштерди көргөндө ого бетер бурчка такалды. Адамзаттын тарыхында Мариан чуңкуруна 2 гана адам кирген. Ал эми 2012-жылы 26 мартта 3-чү адам кирди. Тарыхта 3-чүлөрдөн болуп кирген адам Титаник жана Терминатор киносун тарткан белгилүү режиссер Джеймс Камерон болду. Джеймс Камерондун Мариан чуңкуруна түшүшү дүйнө жүзүнө чоң жаңылык болду. Себеби бул океандын тереңдигине эч ким түшүп көргөн эмес. Жана түшүштөн коркушчу. Акырында бекем темирден жасалган аппараттын жардамы менен Джеймс Камерон кирди. Бул тереңдикте эмнелер бар экени белгисиз болгондуктан Джеймс Камерон өзү менен кошо мыкты сапатта тарта турган камераларын алып кирди. Албетте, кандайдыр бир жаныбарлар чыгып калса, тартып алам деген максат менен Джеймс Камерон уламдан улам тереңдегенден тереңдеп атты. Акырында 6 саатка чейин чозулган изилдөө илимпоздорду шок кылды. Илимпоздор акырында Камерон тартып алган жаныбарларды ачка чыгарбай, жашыруун сакташты. Азыр биз сиздерге жашырын болгон видеонун аудио записин угузабыз.